Ачуулануу ден соолукка абдан зыян. Көптөгөн илимпоздор ачуулануу көп оорулардын, мисалы кан басымынын жогорулашы жана тамак сиңирүүнүн начардыгы жана ар кандай стресстин себеби деген жыйынтыкка келишкен. Джон Хантер деген дүйнөгө белгилүү биолог болгон. Өзүнүн изилдөөлөрүнөн кийин жүрөк оорусунун себептеринин бири ачуулануу, көрө албастык жана башкаларга болгон жаман сезимдер экенине ынанган. Джон Хантер бир семинардын ачылышында ачуулануу жөнүндөгү макаланы окуган экен. Бирок анын макаласын уккан кээ бир окумуштуулар катуу каршы чыга башташкан. Алардын каршы пикирин угуп, Джон Хантер катуу ачууланып, өз макаласын коргоо үчүн ордунан турары менен көз жумган. Кийинчерээк анын өлүмүнүн себеби катуу ачуулануусунан улам көтөрүлгөн кан басымдан улам пайда болгон инфаркт экени аныкталган. Ошентип, Джон Хантер өзүнүн макаласынын тууралыгын өлүмү аркылуу далилдеген биринчи адам болуп калган. Бир университеттин дарыгерлеринин ачуу боюнча изилдөөсүнүн жыйынтыгы мындай. Ачуулуу адамдардын өлүмү тынч адамдарга караганда 20%га жогору. Ачуулануу адамды физикалык жактан да, руханий жактан да оорутат. Ачуулануу алдыдагы чоң коркунучтун белгиси. Ачууланып, шайтанга мүмкүнчүлүк бербеш үчүн дароо ошол абалды калыбына келтирүү керек. Амалкөй ачууланган адамдардын артына жашынганды жакшы көрөт жана жагдайлардан пайдаланып, көбүнчө жек көрүү сезимдерин ойготот. Бири-бирин түшүнбөстүктү өстүрүүгө аракет кылат. Ошондуктан ачууланганда адам амалкөйдү ыраазы кылып, анын куралы болуп калат. Ыйык жазууда бул тууралуу мындай эскертүү жазылган. Сүйүктүү бир туугандарым, ар бир адам укканга даяр болсун, ойлонуп сүйлөсүн, ачууга алдырбасын. Анткени ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт. Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле. Күн батканча ачууңарды баскыла, шайтанга орун бербегиле. Ошондуктан жөн гана ден соолукка зыян болгондуктан эмес, ачууланган абал Кудайга жакпайт экенин түшүнгөндүктөн, жаратуучу өзү ачууңарды баскыла деп эскерткендиктен, ачуунун үстүнөн жеңишке жетүүгө аракет кылалы.